Депутаттар мыйзамдуу коргоого муктажбы? Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев депутаттын статусун коргогон мыйзам долбоорун жазды. Аталган мыйзам долбоорунда эл өкүлдөрүнүн укугун коргогон артыкчылыктар каралган. Анда конституциялык мыйзам депутаттардын өз ишин так даана аткаруусуна жана алардын кол тийбестигинин сакталуусуна чоң өбөлгө түзөөрү белгиленген. Эгерде эл өкүлү болуп, элден шайланып, эл бул жакка бергенден кийин биз толук түрдө өз ишмердүүлүгүбүздү аткарышыбызга абзелбиз. Бизге кандайдыр бир сырттан же ичинен же дагы башка бир күчтөр эч биздин ишмердүүлүгүбүзгө тоскоол болбош керек деп эсептейбиз да. Биз кабыл алган чечимдерибизге, добуш берген учурларга толугу менен өз башыбыз менен элдин астына жооп беребиз. Ошол элдин астында гана отчетту беришибиз керек. Аталган мыйзам долбоордо депутат айткан пикири үчүн күч органдарына суракка чакырылбайт. Депутат Марлен Маматалиевдин айтымында эл өкүлдөрүнүн суракка чакырылышы жана депутаттардын ишмердүүлүгүнө ар кандай тоскоолдуктардын жаралып жатканы бул мыйзамды жазууга түрткү болгон. Айтып атабыз, жогорку кеңештин депутаттардын өзүнүн кол тийбестиги жана көз карандысынын сөзсүз түрдө кепилдиги болуш керек деп белгилеп кетип атабыз. Андан сырткары конституцияга ылайык чакыртып алуу дагы каралган. Бир жагы биз ушинтип мыйзамда жазып алгандан кийин болду, биз бардык нерседен кол тийбестигибиз бар экен деп өзүбүздү каалагандай алып жүрүү же айтуу жагында карашыбыз керек да. Маалыматты такташ керек. Эгер маалымат такталбаган болсо, божомол деп айтыш керек. Же жана айтып кеткендей, ушундай маалымат түштү, текшерип коюңуздар деп кайрылышыбыз керек. Биздин өзүбүздүн дагы ич ара иштөө принциптерин да карап чыгабыз. Деген менен эл өкүлдөрү трибунаны өз кызыкчылыгына пайдаланган учурлар да кездешпей койбойт. Мындай учурда көзөмөл органдары айтылган маалыматтарды тактоого милдеттүү дешет талдоочулар. Анткени эл өкүлдөрү айткан маалымат шек жаратып калбашы керек деген негизде. Көпчүлүгү ошондой жанагындай таза эмес жол менен келгендер ошондой мыйзам менен ар жагынан бронежилеттерди кийип коргонот. Кокустан прокурор чакырып камап таштабасын, сот чакырып камап таштабасын, милиция чакырып камап таштабасын деп анан булар мыйзам менен өздөрүнүн биринчи бекемделип алышат да. Бул туура эмес да. Ошон үчүн аткаруу бийлиги деле, мыйзам чыгаруу бийлиги деле, сот бийлиги деле эгер алар өздөрү таза болсо, алар эл үчүн иштесе, алар эч кандай коргоого муктаж эмес. Телеохранитель менен коргоого деле, мыйзам менен коргоого деле муктаж эмес да. Эл өкүлдөрүн юридикалык жоопко тартууда парламенттин макулдугу суралат. Жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын 24-беренесине ылайык депутат элдин жана мамлекеттин коргоосу алдында турат. Мындан улам буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңештен ошол учурдагы депутаттар Жетигенов, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүнү сураган. Бирок эл өкүлдөрү макулдук берген эмес. Алмагүл Эркебайкызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.